Ачы Васильевич, ушул сыяктуу келишимдер, ушул келишимдер түзүүнүн кажети каяктан пайда болот? Вот кайсы критерий менен ушундай соглашение кылыш керек? Акча издейсиңер, анан же баардыгын эле подрядке акча бергиле десе хорошо деп туруп эле берсе анан кийин ала бересиңерби? Кандай мындай бир айткылачы, мындай бир логикасын ошого окшогон келишимдерге кантип келесиңер? Султанбай Абдрашитович, сұрағыңыз үшін чоң рахмат. Биринчиден, өзүңүз билесиздер, бюджеттик каражаттар не хватает, не всегда хватает. Ошондуктан Дүйнөлүк банктан берилген акчалар бизге бюджетке дагы чоң салым кылат. Жана ушу жергиликтүү органдарга жана жергиликтүү ушул программаларга салым кылат. Экинчиден, мына өзүңүз билесиз, Дүйнөлүк банктын категориясы менен бүгүнкү күнү ушул Кыргыз Республикасы башка категория кирип атат, развивающиеся страны деген. Анын ушул категориясы боюнча мардын эмес, IBRD-нин критерийлери менен акча эми бериле башталат. Бул мурун мардыкы болсо 1,5% чейин болсо, бүгүнкү күнү уже дороже будет. Бүгүнкү күнү ошо $27 миллион кредит катары берилип атат 0% менен. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, биз дагы ушул кредитти алып атабыз. Андан тышкары бул өзүңүздөр билесиздер, инфраструктуралык иштерге каралат. Бул каражаттар андан тышкары ошо климатка байланыштуу иштерге каралат. Себеби бүгүнкү күнү ушул климат өзгөрүлүп, бизге да жаман зыян келтирип атат. Ушул да багыттарга каралат. Мен жооп ала албадым. Кыскасы, мындайча айтканда, квота бөлүнөт, как бедному государству, да, определенный. Ошондой эмелерден, Всемирный банктан, Азия өнүгүү банктардан квота бөлүнөт, анан кийин алып туруп освоение кылат экенсиңер. Эч кандай план жок, эчтеке жок. Жөн эле алып туруп, анан ойлоносуңар, эмне кылабыз деп. Азыр мына коллегаларым баары суроо берди. Эч кандай бир мындай ясный, накта мындай оюңар жок да, каяка жумшайсыңар. Бүт волюнтаристский решение. Анан бул 27 миллион деген, 25 миллион деген бул чоң акча да. Для нашей страны. Анан мунун баарын эле алып туруп, анан натыйжасы жок эле бирдеке кылып иштетип тастап кыла берсеңер, кандай болсун? Бул баардык карыздар элдин мойнуна жүктөлөт. Бүгүн болсо эртең биздин немелер, балдар, неберелер төлөйт bunun бардыгына. Ушинтип эле карыздар жыя беребизби? Эч бир жыйынтыгы жок эле. Мына азыр эмесин айтып атасыңар, мына детский садик курабыз дейсиңер. Ну хорошо, детский садик курабыз. Эми ошонун ичинде жумуш жайлар пайда болот дейсиңер. Андай дегенде. Ну жумуш жай пока садик курулгуча бир жыл, 2 жыл жумуш жай. Анан каяка барат дегилер? Рабочийлер. Ошого жанагы тиги Россиядан бүт барын чакырып атсаңар келбеген ошонон да. Сөйдөн тиги стройкаңар бүткөндөн кийин алар каяка барат? Ошондой кеп да. Мен силерге эмнени айткым келет? Мен уже чарчадым да. Планыңар жок, эчтеке жок. Анан кийин жана стратегический планирование деп эме кылса, аны четке кагасыңар. Барып президент уговорить этип туруп, вето койдурасыңар. Стратегиялык план менен иштегиңер келбейт, план түзүңөр келбейт, план түзүштү билбейсиңер. Прогноз кылышты билбейсиңер. Жана программа развития дегеңер өзүңөр айткандай жол карта бул, жол карта. Ал жол картаңардан даже ГИС лучше, жакшыраак түзүлгөн да. ГИС хотя бы оңго бур, солго бур, түз жыл, мынанча метрден кийин бияка буруласың, анан кийин могу пайда болот деп айтып турат ал. А силердин дорожный картаңар вообще эчтекени айтпайт. Там вообще не поймешь. Дорожный картаңарды алып. Ошого жанагы эмени стратегический планирование жөнүнө мыйзамды именно Минэкономдун эмеси менен президент эме койду, вето койду. Билбейм, бул даттаяр кылып силерге иштеп берген эмендан иштеткеңер келбейт. Вы просто не хотите работать. Просто такое впечатление, что бул акчалар бардыгынын квота бар, аласыңар и кармушка кылып алгансыңар да жөн эле. Жыйынтыгы жок, натыйжасы жок. Ошого мен айтып атам, дагы бир жолу ойлонуп көргүлө. Стратегический планды
законду жанагы эмеңерди артка, ветаны артка кайтаргыла өзүңөр эле. Шунтабай Абдрашитович, ушу мыйзам боюнча толуктап кетейин. Сиздин ооба сунушуңуз туура. Ушул стратегиялык пландоо боюнча биз азыр жумушчу топту түздүк. Биринчиден, экинчиден сиз өзүңүз билесиз, сиз сунуштап аткан мыйзамдын Жумушчу топ кандай жумуш? Эмне максатыңар менен? Ол эмне деген жумуш? Я почему не знаю ничего. Бул ички жумушчу топ экономика министринин алдында. Кандай максат менен курдуңар ал жумушту? Ол эмне кылат? Максат эмнеде? Ушул стратегиялык пландоо боюнча биз сиздин сунушуңуз менен ушул мыйзам чыгарып атканда биз дагы изилдеп чыктык. Эмнени изилдедиңер? Карап чыктык, кандай пландоолор болуп атат өлкөбүздө ар бир деңгээлде. Кандай пландоо бар? Эмненин негизинде пландоо? Вообще закон болбосо, мыйзам болбосо, бир мындай ошону иретке салган бир мыйзам документ болбосо, силер кантип пландоо дейсиз? Кайсы планды силер изилдеп чыктыңар? Ошо иретке салган бүгүнкү күнү биздин президенттин жарлыгы бар, ошонун негизинде иштеп баратабыз, иштерди алып баратабыз. Экинчиден, ушул пландоо боюнча эл аралык Чуру Саидович, сүйлөбөй эле койчу айланайын. Жөн эле сүйлөбөй эле койчу. суроо берип аткандан кийин Жок, суроого лишь бы что-то ответить мне не надо. Сенин жообуң жооп эмес бул. Это просто бред какой-то. Ну, я прошу так не выражаться. Просто бред. Это не бред, извините. Это просто бред. Это ваш закон был бред, извините. Вот поэтому вот ошонун аркасынан бүт бардыгы маған топ-топалаң болуп жүрөт. Бир да сурообузга жооп бере албайт бирөөсү дагы. Эч кандай определенный эчтеке жок. Вот. Еще вот стоит, еще и хамит, да? Бред депчи. Потому что бред несет и еще хамит. Иштегиси да келбейт, кантип иштешти да билбейттер булар. Ошол. Ошондуктан берде бардыгы эле мына мен мындай эме кылам, чарчадым да ошол разговордончу. Жөн эле ар бирибиз сүйлөйбүз, абаны титретебиз да ошону эле бүтүп калат. Мына азыр туура айтты. Мурун эле келген бул. Ушул эле сөздөрдү айтканбыз, алып келгиле деп. И воз и ныне там эчтекени айтпайлы, молоту вообще даярданбай келе эмнени айтып аткандарын өздөрү да билбейт. Каяка жумшаганын өздөрү да билбейт. Бул эмне деген подход? Качан иштейт вообще кабинет министров? Качан иштейт? Качан бир какой-то бир ирет менен иштейт? Качан бул координационный взаимодействующий функциясын качан аткарат булар? Вообще сөз жок да, просто сүйлөгүм келбейт. Урматтуу коллегалар, бул маселеде биз макулдашууга да беребиз, муну бюджетный комитет карайт. Дагы барбы суроолор? Анда жок болсо, урматтуу депутаттар, 2024 жылы 26 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоор боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоор боюнча макулдашуу катты ратификациялоо жөнүндө кыскасы мыйзам долбоору бул биринчи окууда добуш коюлган, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок, рахмат. Алхан Батырович, кечиресиз, уруксат. Я хотел бы извиниться за эмоциональное поведение. Жок, берде мындай да. Эме, сен извинениең вообще кереги жок. Вообще не Сен извинениең вообще кереги жок. Я даже не обратил на него внимания. Вот, это твоя сущность. Вот. Закон о стратегическом планировании для них бред, потому что они вообще ничего не понимают, представления не имеют, что такое планирование. Ошондуктан бред. Түшүнбөгөн нерсеси бред болот да. Болду, рахмат барыңыздарга. Сөзсөйчү рахмат.